Биринчи жакшы жагынан баштайлы. Чынында азыркы бүгүнкү күндө социалдык объектилер, жолдор, көп курулуштар болуп атат. Ага ыраазычылык билгизебиз. Мисалы Кыргызстан айылында Курбанбаев мурдагы Төлөкөн айыл өкмөтүнө караштуу Кыргызстан айылында Курбанбаев атындагы орто мектеп бар эле. Бул 5-6 жылдан бери курулат. Буюрса быйыл бүтө турган болуп атат. Жакында тендер өтүп, жакшы акча бүткө чейин деп тендер өтүп, буюрса элдер сүйүнүп атат, бүтөт, курулуп атат. Озгур айылында Акбура деген мектеп башталды. Бул дагы рахмат айтсак болот, иштер болуп атат. Папан айыл аймагында Шериев атындагы мектеп курулуп баштады. Ошондой эле жолдорду айтсак, Актерек Папан Кожекелен жолуна 7,4 километр жерге асфальт төшөө иштери кызуу жүрүп атат. Бул жагынан өкмөткө ыраазычылык билгизебиз. Иш болбой атат деп айтыштан такыр алыспыз. Ошонун менен катар эле көйгөйлөрдү айтып кетейли. Ошол Датка айыл аймагында мурдагы Шарк айыл өкмөтүндө 124 мектеп, Алтыбаев мектептерине кошумча корпус керек. Бул жерлерде 3-4 сменден окуп атышат. 2 жылдан бери кайрылам, эчеле бүтпөйт. Мына Момбеков мектебин айтайлы. 1700 окуучу быйыл кабыл алыштыр, болгону 540 орунду 4 смен менен окуп атышат. 4 смен менен окуп атат деген азыр жок эселе болсо керек. Ушул нерсени Алмаз Акымжанович өзүңүзгө белгилеп, бул мектепти киргизбесек болбойт. Оштун кире беришинде Фуркат айылында да. Ошол эле Момбеков мектебинин жанында мектептин орду бар. 2 гектар жерде ошол айыл өкмөт мектеп үчүн кармап отурат. Ошол нерсени тез аранын ичинде киргизип берели. Кийин Мада айыл аймагында Кыргыз Чек, Чагыр, Учкун айылдарында бала бакча жетишпейт. Жерлери даяр, документтер баарын бүтүргөн. Мен Акылбек Сөнбөкчүгө бир кирип айтсам айтты эле. Элиңе айтып бар. Ошол жердеги жеке ишкерлерге беребиз. Токтом даярдап атам деп айтты эле. Айтканда 2 жыл болду. Же ошондой кылыш керек, же болбосо бюджеттен карап куруш керек да. Ушул 3 бала бакчаны да эске алсаңыздар. Ушул эле Мада айыл өкмөтүндө ички жолдор өтө начар абалда капталган. Мен кече министрге кат жаздым. Мурда да кайрылдым эле мурдагы министрге. Болгону 3 километр асфальт, ушуну чечип койсок, ушул Мада айыл өкмөтүндөгү көчөлөр өтө маршрутка жүрбөй калган көчөлөр бар. Ошолор бир жаңырып, элдин бир көңүлүн көтөрөт элек. Ушул мен кайрылган маселелер боюнча бир жакшы жыйынтык чыгарып берсеңиз, Алмазбек Акымжанович. Чоң рахмат.